Ready? Run! Ордунда туруп чуркоо, секирүү, мындай жөнөкөй көнүгүүлөр Британиядагы жаш балдар үчүн өтө маанилүү. Британиялык жүрөк фондунун жүргүзгөн мониторингинде өлкөдө 5 жашка чейинки балдардын 90%-ында туура эмес жашоо образы жүргүзүлөт. Ага байланыштуу адистер физикалык көнүгүүлөр балдардын күнүмдүк графигине киргизилип, алар болбоду дегенде күнүнө 3 сааттан кыймылда болуп туруусу зарыл деп белгилешти. Кэролайн Купердин 3 жаштагы уулу активдүү кыймылдарды көп аткартуучу бала бакчалардын бирине барат. Балдар канчалык көп кыймылда болсо жакшы да. Ага катар күнүнө витаминдүү мөмө-жемиштер жана таза абалда сейилдетүү бала үчүн эң пайдалуу нерсе. Бала бакчанын жетекчиси бир жума толук иштеген ата-энелер үчүн балага көңүл буруу жөнөкөй эмес деп билдирет. Ата-эне эртеден кечке жумушта, балдар мында болушат. Жуманын аягында алар өз балдарына көңүл буруп, сүрөт тартууга же болбосо китеп окууга үйрөтүү да бала үчүн маанилүү. Адистер жаш балдардын активдүү кыймылда болуусу алардын аң сезиминин өсүүсүнө жана кан айлануусунун жакшыруусуна чоң өбөлгө түзөт деп белгилешет.